Эгер сиз аккаунтуңузда 2 факторлуу аутентификация кызматын колдонсоңуз, кимдир бирөө сиздин сыр сөзүңүздү билген учурда дагы аккаунтуңузга кире албайт. Анткени 2 факторлуу аутентификация бул колдонуучуга өзүн тастыктоо үчүн 2 этаптан турган коопсуздук процессин сунуш кылат. Адатта ал колдонуучуга сыр сөзү жөнөтүп, андан кийин манжа изи, бир жолку код же телефонго атайын көчүрүлгөн тиркеме аркылуу экинчи аутентификация факторун жөнөтүп, колдонуучуну аныктайт. Биз мобилдик телефонуңуздун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн эң мыкты 2 факторлуу аутентификация колдонмолорун тизмектеп чыктык. Дал азыр бардык аккаунтуңузда 2 факторлуу аутентификация кызматын күйгүзүңүз. TikTok'то дагы.